2025-жылы 18 жаранга 2.285.000 кенемте төлөп бергенбиз. ОТРК Баткен телеканалынын кызматкерлери үчүн маалыматтык жыйын өткөрүлдү. Улуттук камсыздандыруу рыногун өнүктүрүү максатында уюштурулуп, облустук мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлдөрү келишти. Иш-чара өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде болуп, камсыздандыруу тармагындагы акыркы өзгөрүүлөр жана мүмкүнчүлүктөр тууралуу кеңири маалымат берилди. Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу иш-чараларыны дагы мындан да активдештирүү максатында бардык эле мекеме ишканаларда уюштуруп жатабыз. Ошонун негизинде бүгүн биз мынакей Баткен телевидениясына келип, журналисттерге уюштуруп, ушулардан биринчи баштайлы. Себеби журналисттер Баткен областындагы бүт маалыматтарды элге жеткирүүчү катары. Биринчи журналисттер так маалымат билсе, анан кийин туура маалымат кетет деген максатта бүгүн ушул жерге келип отурабыз. Жыйындын жүрүшүндө адистер камсыздандыруунун мааниси, анын жарандар үчүн пайдалуулугу жана экономиканы чыңдоодогу ролу жөнүндө түшүндүрмө беришти. Ошондой эле катышуучулар өздөрүнүн кызыктырган суроолоруна жооп алышып, тармактагы жаңылыктар менен таанышты. Мамлекеттик камсыздандыруу бул жарандарды ар кандай социалдык топ өкүлчүлүктөрдөн коргогон система экендиги биз бүгүн абдан жакшы түшүндүрүлүп, бизге мунун мааниси жеткирилди. Эң негизгиси биздин жарандар ар кандай бир күтүлбөгөн кырсыктарга туш келип калса, ал ошондой кырсыктардан коргогон бир мамлекеттик уюм бар экендигини маанисине түшүндүк да. Бул биздин жарандар үчүн абдан маанилүү. Анткени мамлекет жарандарды жалгыз калтырбай, аны ар кандай ушул бир күтүлбөгөн кырсыктар учурунда анын ушул жакырчылыкка түшүп кетпей, аны кандайдыр бир материалдык жактан колдоого ала тургандыгы абдан маанилүү болду да. Мындай жолугушуулар калк арасында камсыздандыруу маданиятын жогорулатууга жана тармакты мындан ары өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрү белгиленди. 2025-жылы 18 жаранга 2.285.000 сом кенемте төлөнгөн болсо, быйылкы жылы 2 ай аралыгында 2.100.000 сом 9 жаранга кенемте төлөнгөн. Сабира Абдисаматова, Шарлотта Ешматова, жаңылыктар.